Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді жана райымды Аллах Тааланын исмимен баштап, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандар, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгүн биздин NASA.kg'нин күйөрмандары менен өзгөчө биздин Алтай Республикасынан, Көрне Алтай, ушеттен бир салам айтып атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам: "Ва мен ю'мин биллахи вал яумил ахир фальюкрим дайфа." Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, акырет күнүнө ишенген адам коногун сыйласын дейт. Конокту сыйлаган исламдагы адамдын иманынын бар экенине далил. Пайгамбар айтты: "Ким Алланын барлыгына, бирлигине, акырет күнүнө ишенсе, коногун сыйласын" дейт. Конокту сыйлоо бардык биздин өзү Орто Азия калкына, алардын катарында биздин кыргыз, казак элине өтө сиңип калган нерсе. Деги эле Орто Азия эли бардыгыбыз ошо конокту катуу сыйлайбыз. Ошо коноктордун катарында бүгүн биз Алтайга келип сабак өткөндөн кийин биздин Тажыбай аксакалыбыз экен, ушул Аллах разы болсун. Өзү Каракулжандан келген ушул жерде кыргызстандыктардын аксакалы экен. Бүгүн биз кадимкидей эле баягындай коюн союп, жамбашын тартып, бизди үйдө чай берип конок кылгандан кийин келиңиздер 5 бармак жегенге чейин бир Алтайды алаканга салган жерден көрсөтүп келейин деп азыр ушул жерге келип турган жерибиз. Машалла, мына Алтай. Алтай демекчи, мен Алтайга келибиме дамыл Алтайда эмне кылып жүрөт экен десеңер, негизи эле ушу мекендештерим бар, мурдатан келебиз деп жүргөнмүн. Бирок биз акыркы 20 күндүн ичинде Ыраккы чыгыш шаарларында Сахалин, Владивосток, Хабаровский, Иркутский ушуларды кыдырып жүргөн кезде могу менин Жамбулат деген бауырым, бир тууганыбыз, бул ушул Алтайдын муфтиси. Бул жигит кайра-кайрама голосовой жөнөтүп, мен кичте баягы намысыма да тийип койду да. Намысыма тийди дегеним бул киши: "Атыңыздын башын Алтайга бурбайсызбы? Биз казактар силердин ата бабаңардын жерин коруп жатабыз. Сен ошол жака келип кет" деп 4 жолу голосовой жөнөткөндөн кийин, барбасам болбой калды" деп. Бирок Кудайыма шүгүр, бул киши менен биз көптөн бери агайыны болуп, таанышып, бир тууган болуп жүрөбүз. Анан биздин Оштогу Куран жаттоо борборуна былтыр 2 баланы жөнөткөн. Быйыл да келсем, дагы жанагындай аттын башын бур деген бекерге бур деген эмес экен. Дагы бир ушу Алтайлык дагы бир 2-3 баланы окутуп берсеңиз деп баягы мечитте даяр болуп турган экен. Аларды да университетибиздин ошо Оштогу коллежине кабыл алдык. Муфти Хазырет, сиздин өзүңүздүн казак кыргыз бир тууган дейт. Ошо бауырларыңызга бир эки ооз сөзүңүздү. Рахмат сизге, ушундай биздин мекендештерибизге жөлөк болуп, мечитиңизди, үйүңүздүн эшигин ачып, дайым ошо диний кызматты кылып атасыз. Ары болуп жооптуу, ары оор ишиңизди Аллах Таала ишиңизге ийгилик берсин. Алтайдагы бардык мекендештериме таазим кылып, терең ыраазылык билдирем. Силер баарыңар келгенден бери мына кызмат кылып жатат. Аллах Таала разы болсун. Негизи эле мен өзүм деле ушул жака келгим келип калды. Алтай бир өзгөчө эме экен. Жараткан Аллах Табарак назары түшкөн. Могу аэропорттон, самолеттон, учактан түшкөн кезде эле баягы көңүлүң ачылып, өзгөчө бир эме экен, бардык жагы моундай токойлор менен, машалла. Баарым сөз сизде анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва алихи ва асхаби ажмаин, амма бa'd. Құрметті Қырғыз елі, ағайын болған Қырғыз елі, сіздерге ислам сәлемін жеткізбекпін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахмат. Шынында шейх Новосибирскте тұрғанда маған голосовой сообщение жіберіп айтты: "Мен Новосибирскте тұрмын" дегеннен кейін мен бұрында бұл шейхті мен шақырып жүргенмін осы жаққа. Сонан кейін голосовой сообщение жіберіп, жаңағы енді былай ғой, жаңағы жігітті намыс, қоянды қамыс дейді бізде. Мақал бар да. Жігітті намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді дейді. Соны сөзбен жеткізіп қойды. Алла субхана, бұл бәрі нәсіп қой енді. Алла нәсіп етті. Аллахқа сансыз шүкірлер, сіз келіп жаңағы біздің осында тұрған қырғыз бауырларымызға, және де басқа ұлттарымызға жаңағы лекция өткізіп, жаңағы бір имандарын бір жаңағы күш қуат беріп қойдыңыз имандарына. Алла субхана тағала разы болсын сіздерден. Енді біз бұл жерде, Алтай жерде жаңағы біз қанша өзіміз жаңағы бөтен ел емес қой, жаңағы бәріміз, бірақ бұнда мұсылман аздау. Өзіңіз көріп тұрсыздар. Азшылық. Азшылық. Бірақ енді біз өзіміз аз деп нетпейміз. Біз бірақ бізде аманат үлкен да бізде. Ооба, жауапкершілік. Жауапкершілік үлкен. Жаңағы орыстың ішінде, алтайлықтардың ішінде біз өзіміз жаңағы соны өзіміз мойындап, жаңағы соны көтеріп алуға, иншалла біз жаңағы алып соны ары қарай жаңағы көтеріп алудың біз жаңағы
мойнымызға міндетіміз деп түсінеміз. Şimdi Allah subhanahu taala бәрімізге күш қуат берсін. Бұл жаңағы қырғыз бауырлар Алла разы болсын. Жаңағы әрдайым жаңағы мешіт дегенде жаңағы ешқандай жаңағы уақыттарын аямайды, жаңағы өздерін аямай бізге мешітке жәрдем беріп тұр. Алла subhanahu разы болсын. Енді жаңағы сіз айттыңыз, жаңағы бізді былай ғой, жаңағы біз ислам діні бізде жаңадан дамып келе жатыр. Алла разы болсын. Былтырғы жаңағы оқушыларымыз қабілеттісіңіздер, Алла subhanahu разы болсын. Биылда жаңағы жыламаған балаға емшек бермейді деп тағы айтады бізде. Сондықтан біз енді сұрап енді бізге ыйламаған балаға емшек бермейді дейді. Жыламаған балаға емшек бермейді. Сол сияқты енді біз айта береміз енді. Алла subhanahu taala қабілеткерлеріңізге Алла разы болсын. Әріміз қырғыз бен қазақ бір болсын, бар болайық деген сияқты бірге болайық. Әрдайым осындай жақсылықтан кезе берейік. Бәріміз аман сау болып, екі елге Алла subhanahu береке берсін. Амин. Мекенімізге тыныштық берсін. Бізден де негізілі рақы шығышқа болған сапарымызда көптеген шаһарларда болдық. Кейбірде мен мысалы Владивостокта болғанда ошол жері улуттар ара, диндер ара конференцияларды қараған губернатордың бір бөлім басшысы бар екен. Жолыққанда ошол кишиге келуден мақсат, сапардың мақсаты эмне дегенде мен айттым, сапарды мекендештерді зиярат кылудан негизги мақсат баягы иманға болгон мұқтаждық, баягы вакуум, боштукту біз тура маалымат менен, тура багыт менен толтурбасак, бүгүнкү жаштарды көп адамдар башка жака бурмалап кетиши мүмкүн. Ошол эле кезде мисалы негизги маселе биз бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн менен кыргызда айтат, суу ичкен жериңе түкүрбө дейт. Биз ошол жерде тиричилик кылып атабыз, ушул жерде жумуш кылып аткандан кийин Россияда ушундай чоң бир мамлекетте жумуш кылып, рызкы табып, үй салып, бала чага багып аткан жерде ушул жердин законун сыйлаш керек, элин сыйлаш керек, үрп адатын сыйлаш керек деген негизги максаттарыбыз. Ошо элибизди эч качан уят кылбайлы, динибизди эч качан уят кылбайлы, ушундай ынтымакта мен ишенип айта алам, менин мекендештерим муфти Хазрет бир гана мечитте жамаатыңызды эмес, ошо мечитте ооруңузду жерден, жеңилиңизди колдон алып, мечитте кандай кызматтар болсо булар дайым кызматташууга даяр. Ошондой эле биз дагы, мен Кыргызстан Ислам университетинин ректору катары, Оштогу ошо коллежибиз, керек болсо Баткенде дагы бир Муаз ибн Жабал институтун ачып атабыз. Сиздерден балдарды окууга алууга даярбыз иншалла. Эч бир эме жок. Келсин биздин. Мен сөзүмдөн бекерге баштаган жокмун. Пайгамбар алейхисалам Алланын барлыгына билген акырет күнүнө ишенген адам коногун сыйласын дейт. Ибрахим алейхисалам, Ибрахим Халилулла дейт. Ибрахим Халилулла деген Аллах Тааланын достугу ушундай киришип кеткен Ибрахим. Ибрахим алейхисалам эч качан өзү тамак жебейт экен. Тамагын койгон кезде сыртка чыгып бир конокту табып келип, дасторконго бирге отурчу экен. Күндөрдүн биринде дасторконду койгондон кийин сыртка чыгып биринчи өтүп бараткан адамды кел бирге тамак жейик деп үйүнө чакырып калат. Үйүнө киргенден кийин тамакты коюп, кел тамакты алалы бисмилла десе, Алланын аты менен же. Бисмилла Алланын ысымы менен деген сөз. Десе мен Аллаңды тааныбайм дейт. Алланы тааныбаган сага тамак берген мен кой деп үйдөн куу берет. Алланы тааныбасаң, ушу рызык берген Алланы тааныбасаң, мен үйүмдө сага тамак жок деп чыгаргандан кийин Аллах Таала Ибрахим пайгамбарга эскертүү берет. Бул адамды 50 жылдан бери мени тааныбаса да рызыксын берип келе жатам. Сен бир жолу бир курсагын тойгозгонго жараган жоксуң дейт. Ибрахим пайгамбар Аллах Тааладан жемени уккандан кийин чуркап чыгып, ой токтоле, кел деп кайра үйүнө чакырып, келгене кандай адамсың дейт. Үйүңө чакырасың, киргенде кубасың. Кайра кетсем, кайра чакырасың. Бул эмне болгон? Сыр. Кайра чакырганыңдын себебин айт дейт. Себеби дейт, жана сен келгенде бисмилла деп жегин десем, сен Алланы тааныбайм дедиң эле. Мен куу берсем, Аллах Таала, эй Ибрахим, бул мени тааныбаса да 50 жылдан бери рызыксын берип келе жатам. Сен бир жолу курсагыны тойгозгонго жарабадың деп Аллах Таала мага эскертүү берди. Ошондуктан сени кайра чакырдым дейт. Дегендан кийин кандай мээримдүү Аллах. Мен аны тааныбасам да ушунча жылдан бери мен рызкымды берген, мага ден соолук берген, ичимдигин тамагымды берген Аллах, мен Алланын барлыгына билигине иман келтирдим деп, Алланы таанып туруп динге кирип андан кийин тамагын жеген экен. Жөнөкөй бир эмеден да. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, айрыкча бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн кече сабакта да айттым. Бул жердеги адамдар исламды биздин Курандан же болбосо Куранын котормосунан же пайгамбардын өмүр баянынан окубайт. Исламды алар бизден окуйт. Биздин жүрүш турушубуз, мамилебиз, улууду урмат кылуу, кичүүдү зат кылуу, тазалыгыбыз башка. Ошондуктан дагы бир жолу айтарым, бөтөн элде жүргөн бардык эле Алтай эл эмес, кайсы жерде болбойлу мекендештерим, миграцияда жүргөн жигиттер,
kızlarыбыз ошол жерде биринчиден улуткана сөз тийгизбегиле, ошондой эле динибизге сөз тийгизбегиле, кайсы жерде болбогула ошол жердин законун сыйлап, үрп адатын сыйлап, улуун урмат кылып, кичүүнү зат кылып, адал чекетер менен эч качан алдамчылык кылбастан, бирөөдүн акын жебестен ошондой кызмат кылып жүрсөк, иншалла өнө беребиз, өсө беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дагы бир жолу 6 айлык аксакалдарга, алардын башында биздин Тажибай ата, сиздерге чоң рахмат. Ошондой эле бул жердеги жигиттер баарыңарга рахмат. Аман болуңлар, бар болуңлар. Муфти Хазирет, аман болуң, бар болуң. Ушундай дайым дин жолунда кызматташа берели. Амин. Sizge çok rahmet. Vaqtınızı görüp biz bilen gelip